Dıyıkanın özünü satıp alıp çıkışımız gerek oldu. Bugün günde neyse bölümü. Bunun için Kudayı Pürüşan'la Bölümdatlık tapşırmasıyla Karasu Bölümünün tegereklerini hazır C isteye atamız. 8 hektar cer. 3 жерден вариант чыгып шаардын ичиндеги элге тоскоол болбой турган жолго пробка кылбай турган жанагындай жол тыгындарын пайда кылбай турган жерге дыйкан базарын ачабыз деген аракеттин үстүндө иштеп атабыз. 8 гектар жердин 1 гектар жери ошол жерге келген дыйкандар үчүн автоунаалары коюп турган натайдын жайы бар. Жолдун жээгине чыгып башка жерге койбой ичине автоунаа коюп турган стоянкага кирет. 7 гектар жерде заманбап үстү жабылган сонун жылуу болгон базар башталды. Ошол базарга дыйкандардын өздөрүн алып чыгалы деп атабыз. Дыйкан өз өндүргөн товарды өз өндүрүп алып барып сатыкка чыгарсын ошол жерге коюп. Атайын орундарды беребиз. Ноокат району, Өзгөн району, Карабан району деп туруп бөлүп беребиз. Ошол жерге барып дыйкан өзү сатсын деп атабыз. 60-80 эмес жок дегенде 50 сомдон сатсаңыздар дагы сиздерге да чоң пайда. Ошол 50 сомдон арзан алып аткан тарпайып башка элге дагы пайда болот. Ошондо дыйкандын мээнети акталат. Жалаң эле биреги беспарсе деги болуп, бурдай деги болуп, күзгө чейин карап жата бербей, малинага өтүшүбүз керек. Клубникага өтүшүбүз керек кулунайлар. Мына базардагы кулунайлардын баасын көйгөй атабыз. 120 сомдон, 130 сомдон оптон чуркап издеп жүрүштү го мына жайда. Жерибиздин шарты бизге жол берет. Малина экенге да, клубник экенге да, мына ноокаттык балдар демирге көтөрүп Култунай деген иштерде мына алып презентация кылышты. 1 гектар жерден 25 тоннага чейин алса болот экен. Ошол Култунайдын сортун алып барсак, ошону өстүрсөк, ошого нээт кылып иштесек 25 тонна элестетиңиздер. 25 тоннаны сатсаңыздар кандай пайдабыз? Анын үчүн ошол жанагы клубника менен иштеп аткан балдарга айтып атабыз. Биз окутуу борборлорун түзөбүз. Мына тамекичилерге да айтып атабыз. Окутууларды өткөрөлү. Дыйкандын баардыгы жогорку билимдүү адис эмес. Дыйкандын баардыгы түшүнө бербейт. Ошол дыйкандарды бөлүп алып, аймак-аймактуу атайын окуулар өткөрүлүп түшүндүрөлү деп атабыз. Кантип эгебиз, кантип жакшы болот, кантип караш керек. Мына жана кокон киластарды баардыгыбыздар жакшы эмеспи. Килограмм канча сомдон сатылат. Ошондой экенге өтүп. Ошондо бактарактарды пайдалуу бактарактарды отургузалып. Ошонун үстүндө иш алып баралы. Аманат мындай төгүп иштейли, мамлекеттерге берсин, мамлекет кылып алсын, мамлекет жазасын деген түшүнүктөн туугандар келишибиз керек. Мамлекет жалпыбыздыкы, баардыгыбыздыкы. Мамлекет кандай мамлекет болот, бутуна турса, сиздер тургузасыздар. Сырттан эч ким келип оңдо бербейт. Гүлстан айылы дагы, мына Мирмахмудов айылы дагы сырттан Арабандан же Таластан же түшүндөн башка бирөө келип оңдо бербейт. Кыргызстандын кошмо мамлекеттерге өнүктүрүп өстүрүп бербейт. Биз сырттан мамлекеттер үчүн көз каранды, ошолордун көзүн карап карыз акча сурап отурган мамлекет болмогубуз алар үчүн жакшы. Тикелеп бутубузга туруп, башкаларга карыз берип, жакшынакай жашоо дагы биздин өзүбүздүн колубузда. Ар бир пенде өзүнүн жашоосунун устасы. Жакшы сөз бар, билесиз. Пенде мейилине жараша жашоо берем дейт. Аракет кылсаң берекет дейт, жаратканда айтат. Аракет кыл, пенде берекетин берем дейт. Эгер алмауыш оозума түштө эле мамлекет бериш керек, айыл өкмөт бериш керек, аким жардам бериш керек деп жата берсең, анда эч ким убакта өнүкпөйбүз, эч ким жардам бербейт.